Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ардактуу бир туугандар, барыңыздардын туткан орозоңуздарды, ооз ачар учурундагы кылган дуа тилегиңиздерди Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылып, жүзөгө ашырсын. Барыңыздардын алдыга койгон максатыңыздарды Аллах Таалам орундатсын. Бүгүнкү сиздер менен баарлаша турган сабагыбыздын темасы кадырына жетип шүгүр кылалы. Темага көңүл буруң. Кадырына жетип шүгүр кылалы. Теманы түшүнүш үчүн мен айткан сабакка терең көңүл буруң. Сабагым ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөк табыш үчүн, ар бири түшүнүш үчүн сөзсүз түрдө бир окуяны алып келем. Менин сабагым көпчүлүк учурда бир окуяны камтыйт. Ошол окуянын ичинде өзүм бармын. Же сиз барсыз. Айтор барбыз ушул окуянын ичине өзүбүздү коюп көрүшүбүз керек. Бу сапардагы балким азыр окуянын ичине өзүңүздү коюп көрөрсүз. Балким сиз ушунун ичинен табылып каларсыз. Өзүңүздү өзүңүз бир издеп көрүң. Арада рajulun an yabi' baytahu wa yantaqil ila baytin afdal. Bir күнү bir киши көп жылдан бери жашап келген үйүн сатып, жакшыраак, мыктыраак, заманбап бир үй сатып алып, ошол жерде жашагысы келди. فذهب إلى أحد أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير في أعمال التسويق. Özünün bir dostu var ele. Bazar işlerinde öte mıktı görөгөч. Ar bir tavardı, ar bir produksiyanı timele жогорку деңгээлге жеткирип, жарыя берип, жазып, анан заматты эле өткөрүп, сатып, ал товардын ээси дагы болуп көрбөгөндөй пайда көрө турган деңгээлде жарыяны мыктылап чыгарып берчү. Барып, кагылайын досум, менде бир жаңылык бар. Көп жылдан бери мына үйдө жашап келатам. Сатайын деп чечтим. Элге окшоп, жаңы заманбап үйдө жашагым келет. Кичине бир орун алмаштырсамбы деген чечимге келдим. وكان الخبير يعرف البيت جيدا فكتب وصفا مفصلا. Бул жарнамачы досу өзү үй сатам деп келген досунун үйүн шунчалык жакшы билчү. Бул жарыячы, жарнамачы досу үйүн сатам деген досунун үйүндө үйдү самап жүрчү, көксөп жүрчү. Макул дос, сатам десеңиз, жарыяны замат эле жазабыз. Болгону ушу үйүңүздүн ичи сыртын, алды аркасын, коро сарайды баарын кошуп жазайын анда. Ирети менен. له أشياء فيه بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة. Чындап айтканда, досунун үйү коросу кенен, жери андан кенен. Анан үйүнүн курулушу дагы атайын инженердик көз караш менен, алардын сызып берген сызыгы менен, алардын коюп берген талабы менен эң мыкты акыркы деңгээлдеги материалдык үй курулуш материалдары менен салынган болчу. Үйүн алдында кенен багы, сейилдеп жүрө турган жолдору, анан мончосу, андан сыртка чыгып
Сүзе турган көлмөсү да бар эле. Досум, моминтип жарыя берсек кантет, бир окуп көрбөйсүзбү? Эгер кеми болсо айтсаңыз, мен дагы кошуп жазайын деди. Үйдүн ээси жарыяны бир эмес, бир канча жолу окуп туруп, досум, эмне дейсиң? Мынау менин үйүмбү? Өзүң бир окуп көрбөйсүңбү деди. Өзүң бир окучу деди. Жарыячы дос үнүн бийик көтөрүп, кудум эле микрофондо сүйлөп жаткандай, баланчы жерде, баланчы даректе момундай болгон үй деп, эми тегерек четин, ичи сыртын, үйдүн алдын, бакчасын, мончосун, иши кылып бүт барын шурудай кылып тизип сүйлөп берди. Я лаху мин бейтин раия. Үйүн сатам деп жаткан жанагы үйдүн ээси эки колу менен башын мыжыгып, о жараткан Алла, менде ушундай үй барбы досум? Муну айтып аткан, сен айтып аткан үй меникиби? Менде ушундай үй барбы? А мен дал ушундай үй издеп жүргөм да. Мен издеп жүрген үйдү сен жазыпсың досум. А бул үй мендеби? Өмүр бою мен көксөгөн, мен тамшанып, кыялданган үйдү жарнамалап, жарыялап атасыз да, дос. ولم أكن أعلم أنني أعيش فيه إلى أن سمعتك تصفه. Чындап айтканда, бүгүн менин үйүмдү шурудай кылып тизмектеп, сыпаттап жарыялаганыңызда гана кыялданган үйүм өзүмдө бар экенине мен бүгүн таң калып атам, досум. Min fadlik, la tenshur al-i'lan. Сураныч, досум. Сураныч. Жарыяны жырттагы эч кимге айтпа. Өзүм жашайм бул үйдө. Фабайти гайру ма'руд лил-бай'. Менин үйүм сатылбайт, досум. Өзүм жашайм. Субханалла. Мына канча жылдан бери өзү жашап келе жаткан үйгө алымсынбай, шүгүр кылбай, кадырына жетпей, каяктагы кимдир бирөөнүн айткан сөзүнө досторусун ишенип алып, момундай үйү бар да, тигинин, баланчанын момундай, бустанчанын момундай үйү бар да десе, ошолорду элестетип, кыялданып жүрө берип, өзүнүн жашап жаткан үйүн эң төмөн көрүп калган инсан да бул. Баякы колдо бар алтындын баркы жок деген ушул да. Кадырына жетип шүгүр кылышыбыз керек. Өзүбүздө бар нерсенин кадырына жетип Аллага шүгүр кылышыбыз керек, кагылайындар. Окуядан алына турган сабак: Ихсил баракат аллати а'таха Аллаху лак. Аллах сизге берген ийгиликтерди, берекелерди, жакшылыктарды колуңузга бир ручка алып, анан бир дептер алып жазың. 1, 2, 3 деп жаза бериң. Вактуба вахида вахида. Бирден жазың. Номер коюп жазың. 1, ден соолугум чың. 2, көзүм көрөт. 3, мурдум жыт билет. 4, оозумда даамды билет жана чайнап жуталам. 5, алкымымдан, өңгөчүмдөн тамак өтөт. 7, колум менен кармап жей алам. Өзүм кармай алам. Бардык манжам иштейт, муундарым ордунда. Айтор ар бир бөлүктү жазың. Эч бир нерсесин калтырбай, жегенимди кадыресе чыгара алам. Отурсам өзүм кадимкиде тура алам. Турсам кадимкиде баса алам. Айтор бүт барын жазың. Өзүңүздү ушунчалык бактылуу сезесиз. Аллахтын сизге берген неаматтарын эсептесеңиз, анда эсептеп бүтө албайбыз. Бирок эсептеп жазганга аракет кылың. Анткени сиз өзүңүздүн мүчөңүздөгү нерселерди жазың. Үйүңүздөгү нерселерди жазың. Биз чындап айтканда Аллахка шүгүр кылганды унуттук, шүгүр кылбай келатабыз. Шүгүрсүздүк кылып атабыз. Биз Аллах тараптан келген берекелердин баарын жокко чыгарып эсептебейдик аларды. وَنَحْسِبْ مَا لَدَيْنَا
وَلِأَنَّنَا نَرَى الْمَتَاعِبِ Biz keçegi kıynalganыбызды, murdagı günkü oğurganыбызды, andan murdagı günü uulubuzdun katu oğurup kalganın, andan murdagı ayda jakınыбыздын una kırsıgынан kırsıktap ötüp ketkenin, былтыркы жылы түшүмүбүз болбой мөндүр алып кеткенин, ушулардыгын эстейбиз дагы, ортодогу эчендеген миллион миллиарддаган ийгилик жакшылыктардын баарын жокко чыгарып таштап атабыз. Ар бир кырсыктын аркасында биз эсептеп бүт алгыс ийгиликтер бар, берекелер бар. Бир алым айтат: "Иннене нешку" Биз жалаң гана арызданганды, арызданып, kimdir бирөөгө эң жакын адамыбызды жамандаганды жакшы көрөбүз. Аялдар күйөөсүн жамандайт. Мели жамандасын. Сен жамансың. Сен мени камсыз кыла албайсың. Сен мага карабайсың. Сен менин кадырыма жетпейсиң. Сен менин бышырып берген ысык тамагымдын кадырын да билбейсиң. Деп жүргөн аял эринен мыкты эрди каерден табат? Ким таап берет? Каерден сатып алат? Ким туш кылат? Аялын жамандаган эркек каерден ошондой аялды таба алат да качан ага үйлөнөт? لأن الله تعالى جعل تحت الورود أشواك وكان الأجدر بنا أن نشكره لأنه جعل فوق الشوك وردة. Allah Taala ушунчалык жыттуу сонун роза гүлдүн сабагына тикен чыгарып койгон. Кармасаң тикен саят, бирок үстүндөгү гүлү жыттуу. Ар бир тикендин үстүндө жыттуу гүл турат, ар бир гүлдүн астында тикен. Акыры жашоо канчалык кызыктуу, жашоо канчалык ширин, бирок кээде жакшы жашаш үчүн анча-мынча таманга тикен кириши шарт го акыры. Өйдө төмөн болбой, казан аяк кагышпай, жакшы жаман айтышпай, турмуш эч качан ширин болбойт. Ач каласың, ток каласың. Кээде башыңа тарсаң аягыңа, аягыңа тарсаң башыңа жетпей, жашоо ошонусу менен ширин. Дайым эле бар боло берсе, дайым эле бар боло берсе, көздүн май басат. Кудайга шүгүр кылбай калабыз. Аллах бизге берип жаткан сыноолордун баары бизди өзүнө шүгүр кылдыруу үчүн. Өзүбүздө бар нерсебизге кадырына жетпейбиз. Ошол аялдар алдында күйөөсү турат да. Канча аялдардын күйөөсү кайтыш болуп кеткен, эгерде ушунун күйөөсүнө күйөөм болгондо, мен аны алтындай кылып жашамакмын. Силер күйөөңөрдүн кадырына жетпей атасыңар деген аялдар канча. Сенин келинчегиңдин баркына жетпей атасың деген эркектер канча. Жылаң аяк жүрүп, жашоо кантип болсун? Акыры бир эки аяк кийим болсо жакшы болмок да. Качанgacha жылаң аяк жүрөм деп налып жүрдүм. Бир күнү кызыл ашыгынан ылдый эки аягы жок инсанды көргөнүмдө жылаң аяк басканыма шүгүр дедим. Анткени эки аягың бар баса турган, балдак таянып калган бир кишини көргөндө Аллахка шүгүр, Аллахым сага чек шүгүрлөр болсун, наалыганыма кечирим сураймын, я Раб дедим деп атат. Аяк кийимиң жок болсо дагы эки аягың бар да кагылайын. Канча инсан бар. Tamanna law annahum yamlik misla sayyaratik, baytik, hatifik, shahadatik. Kança insan var. Sizdin maşinаңыздай maşinalı bolsam, siz süйлөшүп жаткандагы телефонду көрүп, ошонун телефонундай телефонум болсо, siz жашап жаткан үйдүн жанынан өтүп бара жатып, ушулардын үйүндө үйүм болсо, деп тамшанган инсан канча. Элестетиң. Kam minan nas yamshuna hufatan wa anta taqud sayyara. Kança adamlar var jö жүргөн. Sizin temir tulparаңыз бар. Машинаңыз бар.
Unağınız, ulooңuz бар. Kança adam жүрөт? Жөө жүрөт. Шаарда коомдук унага маршрутка чыгат. Айылда болсо кимдир бирөө машинасынан кол көтөрөт. Ала кетиңчи деп байкуштар. А сизде темир тулпарыңыз бар. Дагы деле шүгүр кылбайсыз. Кам мин аннас янамун фил хала ва анта фи байтик. Канча адамдар бар? Талада, жылгада, коктуда, колотто, чатырда, үңкүрдө жашап атат. А сиздин үйүңүз бар, жап-жарык. Ва кам атил анил амал ва анта муаззаф. Канча адамдар бар жумушсуз калган. Иш болсо иштейт элем деп, майын чыгарып иштейт элем дегендер канча. А сиз кызматтасыз, амалдасыз. Иштебей эле жүрөсүз го. Канчалаган күйөөсүз аялдар бар. Эрим болсо, балдарыма аталык кылып берсе, отун сууну ташып, отунду жарып берсе деп. А сиздин күйөөңүз бар. Жаман деген күйөөңүз бар. Сизге жакпаганы менен ал кимдир бирөө үчүн эң мыкты күйөө болот деп кимдир бирөөлөр урдам тиктеп жүргөндүр. Балаңызды жашабай калгыр деп урасыз, урушасыз, тепкилейсиз, тилдейсиз, сөгөсүз. Канча үй бүлө бар? Перзенттин житин бир жыттасам деген. Канча үй бүлө бар? Кичине акча болсо, суумай алып, кичине бир шылдыратып болсо да бир шорпа кылып берсек, ичип алат белек деп. А сизде кабат-кабат акча бар. Муздаткычыңызда катар-катар май, ет жана башкалар тизилген. Дагы деле шүгүр кылбайсыз. Канчалар бар? Ыйык Рамазан айдын ифтар менен сохорунда караңдай гана суун ичип, катып калган нанды жесе дагы, Аллахым, ыйык Рамазан айга жеткиргениңе шүгүр деп, шүгүр кылып ыйлап тутуп аткандар бар. Кээде биз ифтарда бүгүн анча тамак болбой калды, кечеги сон тамак болчу дейбиз. Шүгүр кылбайлыбы? Канча адамдар бар? Рамазанга жетпей калды. Кагылайын, Рамазанга жетпей калды. Ошо Рамазанга жетпей калгандардын арасында эң чоң алымдар да бар эле. Эң чоң илимпоздор да бар эле. Мыкты байлар да бар эле. Чымыр денелүү, ден соолугу чыңдар да бар эле. Ошолордун арасында атабыз да бар эле, апабыз да бар эле. Өтүп кетпедиби? Biz Ramazandabız. Şükür kılbaylı Allah Teala'ga. Biri WhatsApp'tan kat жазды. Al jigit şaharda bara jatsam aldımdan çıkıp, uçuraşıp, suraşıp, anan siz mene bir suretke düşüp alsam dep selfie kılıp suretke düşüp, anan telefon nomerimdi alıp, ançamça sorular bolsa sorap tursam bolobu dedi. Makul bolot dedim. Maňa oşol jigit keche sabakta otursam kat жазды. Ustaz, jumuş artынан jumuş izdep kirem, hiç ele işim aldıga jılışpay atat. Bul emne? Birөө men okutup koygon bu, je bagımды baylap sıykırlap koygon bu degendey kılıp. Anam daroo жаздым. Oşo işiңizdin bolboy atkany al жетip turgan bereke ийгилик dedim. İşinizдің болбой атканы жетіп тұрған ийгилик жана береке дедим. Эми сабагымды түшүндүрүш үчүн мына ол сөзгө кулак салам. Фааса ta'khiruк ан сафар хайр. Сапардан үйүңүзгө кечигип келишиңиз же үйүңүздөн сапарга кечигип чыгышыңыздын өзү жакшылык. Анткени эрте чыкканыңызда анда кайсы бир кырсык учурамаксыз. Аллах Таала ошол кырсыктан сактоо максатта сапарды кечиктирди. Дал ошондой. Бир адам бир иште иштейт, ал жерден буйдалып эле иштей албай чыгып кетет, же береке болбойт. Ошол иштеген ишиңизде береке болбой же иштей албай атканыңыздын өзү сиз үчүн ийгилик. Эгер ошол жерде иштеп, аябай багыңыз ачылып, ал жерде элге таанылып кеткениңизде,
сиз үчүн чоң кырсык пайда болмок. Ошондой акырын иштеп, бирде болуп, бирде болбой атканы ал эң мыкты. Анткени сиздин үйүңүздө бардарчылыкта, бакубат турмушта жашабасыңыз дагы, кылтыр-жылтыр болсоңуз дагы, үй бүлөңүздө ынтымак, бактылыкта жашап атасыз. Wa asa hirmanuk min ziwaj baraka. Кебиркилер айтат, багым ачылбай атат. Кебиркилер айтат, кызым 30га чыгып калды, турмушка чыга элек. Улум 32ге чыкты, үйлөнө албай жүрөт. Багым бирөө байлап койгон. Жок. İnsandın bagын insan байлабайт эч качан. Колунан келбейт. Wa asa hirmanuk min ziwaj baraka. Кыздын кечигип турмушка чыгысы, жигиттин кечигип үйлөнүүсү бул береке. Эгерде ошол кыз эрте турмушка чыкканда, ал сөз түрдө ажырашмак деп атат. Эгерде ошол жигит эрте үйлөнгөндө, ал дагы бир кырсык учурамак. Аллах Таала кыздын турмушка чыгуусу жана жигиттин үйлөнүүсүнүн али саатын алып келе элек, сааты чыкканда турмушка чыгат. Сөз түрдө бир нерсе кечиксе, ой, бул андай, бул тигиндей. Бир кыз турмушка чыкты. 1 жыл төрөбөдү. Boyundan düşüp kaldı. 2-nji yılda boldu, töröbödü. Anan kayın jurt aytat da, oy bul kara duva ketken. Buların uruğun ушундай экен. Biz Allah'tın planına hiç kaçan aralashkanга ukugubuz jok kagılayın. Anın kursagынан balası düşüp kalgаны menen özü tirүү turbayбы kagılayınдар. Kızыңар menen keliniңердин денсаулыгы чың турат да, tirүү да. İçindeki tüyüldük ölüp kalganı menen özü türü bolup atpayбы, ушуга şükür kılbaylыбы? Bar nersege şükür kılalı kagılayınдар, bar nersege. Wa asa radduk an wazifa maslaha. Jumuşuңuzdan alınıp, jumuş orduңuzdan aydalıp ketişiңiz, bul işiңizdin oňoluşu. Al iştin emes, başka işiңizdin oňoluşu. Buyursa Allah Teala sizge mından da mıktı işti dayartap turat. Oşondoy may çaynalıp turgan, siz emi misal bir işti iştep atasız da. Oy, teyaktan gelet, biyaktan gelet. Al жерден ketip kalsa adam balası cindi olup kalacağız deyit. Emi kayak işteyim dep. Allah Teala sizge oşondoy aram işti ıra görbey, adalırak, jakşı işti ıra görüp, oşol işten getirdi. Oşintip düşünün. Wa asa hirmanuk min tifl khayr. Mıneke janaga aytkan. Kaysi bir jaş jubaylardın tez aranın içinde perzenti bolboşu, al hayır, jakşılık, iyigilik. Egerde Allah alarga erte bir perzent bergende, perzenti kırsyk uçuramak, je ekөөsünün ata-enenin birösü kırsyka uçuramak, oşolordun barın bilgen, plandagan Allah Taala alarga perzent berbey turat. Ankeni alarga perzent berse, perzentin kadırına jetpeyt ele. Perzentke uşunçalık aşık bolup, jakşı görüp, jıtın jıttagысы kelgen ata-enenin Allah Taala sınap oturup ahir bir perzent beret, berbey koyboyt. Beret Allah. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ayat bul. Siler bir nerseni jaman görüşüңөр mümkün. Ay bolbayt dep jaktırbayt. Siler jaktırbagan nersenin arkasında silerden eki dünýöňөр üçün Allah bekitip koygan, jaşırıp koygan en bir jakşı nerse var deyt. Wa asa an tuhibbu. Siler bir nerseni jakşı görüşüňör mümkün. Ay oşol bolgomda, ay mыкты bolmokda, sonun bolmokda demeksiňer. Allah aytat, birok siler jakşı görgen nersenin arkasında silerin eki dünýöňөр üçün jirkenişli jaman nerse var. Biz bilbeybiz. Allah bilüç. Oşol sebepten jaşoobuzda egerde buydalıp atsak, müdürlüp atsak, söz türde bul müdürlüğün arkasında tik duruu var. Jığılуунун arkasında tikelenүү var dep bilin. Ыйдын arkasında bir gün jılmayуу var. Darttın arkasında densooluktun çın bolusu var. Jogotuunun arkasında sözde bar boluu var. Toluk doluu var dep kütüň. Jogotpoň özüňizdi. Şükür kılın. Uşul hazırkı abalyňyzga şükür kılın. Hazır balkim bugün sizin uyuңuzda çır boldu, çındap aytkanda. Orozo günge karabay bugün sizlerin uyuңuzda çır boldu. Uşul çırdın arkasında dagı bir жаңылануу,
balkim er ayalın ortasında жылуу мамиленин да күчөп кетиши бар. La tukthir min ash-shakwa fayatika al-ham. Кичинекей эле болгон нерсеге арыздана бербе кимдир бирөөгө. Даттанып, жашооңдон, эриңден, балдарыңдан, кайнатаңдан, кайненеңден үстүнөн кимдир бирөөгө арыздана бербе сөз ташып. Fayatika al-ham, канча арыздансаң, Аллах тараптан сага муң, кайгы ошончо келет. Walakin akthar min al-hamd lillah ta'tika as-sa'ada. Бар нерсеге шүгүр кыла бер. Аллахка шүгүр. Ушу бергениңе шүгүр. Ушундай кылганыңа шүгүр. Ушинтикениңе шүгүр дей бер. Ta'tika as-sa'ada. Канча шүгүр кылсаң, Аллах тараптан бактылуулук ошончо сени оромоттоп келе берет деп атат. Анткени Аллах өз аятында сабылла: "Ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Садакаллахул азим. Аллах өз аятында: "Эй бендем, мен берген кичинекей кымындай жакшылыкка дагы шүгүр кыла бер. Арттырып берем. Береримди мол кылып берем эсептеп бүтө албай каласың. Ал эми мен берген сыноолорго наалыба, кимдир бирөөгө арызданба. Арыздандыңбы? Демек сен мени дейт Аллах. Мени бендеме арызданып атасың. Эй бендем, мен берген сыноолорго сабыр кыл. Кимдир бирөөгө арыздандыңбы? Демек жаратуучуңду жарандарга арызданып атасың. Уялбайсыңбы? Мен сенин жаратуучуңмун. Ал кайгыны сага мен бердим. Эмне үчүн мен жараткан бендеме арызданып атасың? Эгерде мен берген сыноого сабырсыздык кылып арыздана турган болсоң, андан кийинки бере турган азабым да, сыноом да, кайгым да сени мүңкүрөтө коет, жоготуп коет, сени оорутуп коет. Азабым катуураак деди Аллах Таала. Андыктан өзүбүздөгү бар нерсеге шүгүр кылалы. La tanzur ila al-khalf fa fihi mad yuz'ajuk. Артка улам тигилип тиктей бербе. Жашооңдогу артка тиктеп эскини каза бербе. Казган сайын, эскини мынтип тырмаган сайын өзүңдү кыжалат кылып, кайгы, капага тушуктура турган нерсени өзүң эшигин ача бересиң. ولا تنظر إلى الأمام ففيه مستقبل يقلق. Алдыга тиктеп, кыялданып, өзүңчө эле мынтип дардалаңдай бербе. Анткени өзүңдү өзүң кыжалат кыла бересиң. Мынтсем эмне болот экен, тигинсем эмне болот экен деп жетпеген нерсеге кол сунуп. Каяка кара. Lakin انظر إلى الأعلى أي إلى الله. Аллахка кара. Аллахка кара. Аллахка умтул. Барын берүүчү, сени бактылуу кылуучу дал ошол Аллах өзү. Барына шүгүр дейле. Топук кылып, жогуна сабыр кылалы. Өзүбүздөгү бар нерсенин баарына шүгүр кылып, жокко сабыр кылалы. Эң негизгиси Рамазандабыз. Канчалаган мыкты инсандар бүгүн катарыбызда жок. Alhamdulillah дейле. Эртеңки тута турган орозобузду Аллах Таалам жеңил кылып кабыл кылсын. Бар болуңуздар. Эртеңки сабагыбызда дагы бир жолу жолушканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.